Күн балдары. Достор, көрдүңөрбү? Биздин каармандарыбыз Азим, Адеми жана Токо өздөрү чогулуп ойнош үчүн тигинтип дарактын үстүнө үй жасап алышкан. Азим досторун карай азыр шашып келатат. Достор, менде сонун бир ой пайда болду. Бизге робот керек. А роботты кайдан алабыз? Өзүбүз жасайбыз. Өзүбүз? Микрондун жардам бергич роботтору бар экен. Биздин дагы өзүбүздүн роботубуз болуш керек. Кантип жасайбыз? Мен мурда робот жасап көргөн эмесмин. Мен бардыгын ойлоп таап койдум. Биздин робот аябай акылдуу болот. Бардык суроолорго жооп бере ала турган робот жасайбыз. Башы кыйын иштеген, ошондо микронду дагы жеңе алабыз. Ура! Биздин кандай жардам керек? Үйүңөрдөн кереги жок, техниканын баарын алып келгиле. Чечектер десе, жанагыл кичинекей балдар бизге тоскоолдук кыла турган болушту. Бир амал айла ойлоп табышым керек болуп жатат. Бул эмне? Сиздин тапшырмаңыз боюнча вирус чачкыч пулемет жасадым. Кана, көрсөтчү. Вирус чачкыч пулеметин ушунба. Мунун эч нерсеге жарабайт. Шеф, сиздин тапшырма боюнча вирус чачкыч замбиректин чийим долбоору даяр болду. Жакшы. Демек бул замбирек менен алыстан туруп эле вирустарды шаардын үстүнөн чатсак болот экен. Замбирек деген эмне? Пушка. Механик, сен тезинен шаарга барып, жанагы балдардын дарегин тапкында, ар бири жөнүндө маалымат чогултуп берди. Жана Куп болот. Ой, замбиректи жасашым керек эмес беле? Калгандар жасай берет, сен тапшырманы аткар. Силер замбиректи жасагыла. Жарайт. Жарайт. Ай, мабыл лампаны оңдоп кайсаңар бала. Робот жасап эмне кылабыз? Мүмкүн ал робот тескерисинче кайра бизге каршы чыксачы? Бир кинодон көргөм. Робот өзүн ойлоп тапкан кишилерге душман болуп чыкканын. Токо, болбогон кепти айтпачы. Андай болбойт. Биз жасаган робот эң жакшы робот болот. Керектүү маалыматты убакыт коротпой дароо таап турабыз. Андай болсо жакшы. Мен таптакыр эле күлөгөн желмогуз роботту элестетип алыптырмын. Бул кыз Адеми көп нерсени айттырбай түшүнгөн, акылдуу, зээндүү, билимдүү шайыр кыз экен. Атасы апасы менен чогуу жашайт. Кичинекей мышыгы бар. Бул Токо, жалко, керели кечке ити менен ойнойт. Бул Азим, 5 жашында мектепти экстерн менен аяктап, 7 жашында университеттин окуу программасын бүтүрүп койгон. Программалаштырууну аябай жакшы өздөштүрүптүр. Кыскасы, кичинекей вундеркинд. Токток, болду, жетишет. Бул дүйнөдө эң акылдуу менмин. Менин мээмде интернет түйүнүндөгү маалыматтын баары бар. Азим менден акылдуу боло албайт. Бирок не бар, эмне жок балдардын артынан дагы байкоо салып тургула. Жарайт. Эмне алып келдиң? Техника десем, идишаяк алып келгенсиң го. Өзүң кереги жок техниканы алып кел дедиң го. Чоң эне мыргытып жибер деген буюмдардын баарын алып келдим.
Бул жерде чоң атамдын эски буюмдары дагы бар. О, чаң соргуч. Роботтун денесине окшошуп калат экен. Салам алейкум. Мен робот. Чаң соргучмун. Чаң соргондон башка эч нерсе билбейм. Бирок микронду жеңгенге жардам берем. Кичинекей балдардын артынан аңдып эмне кыласың? Алар деген болгону кичинекей балдар да кеп жашта эмес. Акылдуу болсо, чоң кичинесине карабай, бизге тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Шеф Замбиректи жасагыла дебедиби? Жүрү тезирээк. Лампаны да оңдоп койгула деди го. Лампа майнелеби? Же Замбирекпи? Албетте Замбирек. Анда жүрү. Адегенде Замбиректи жасайлы. Demek robottu жасай албай коюшуптур, Ооба, шеф. Бул балдар силер ойлогондой акылдуу деле эмес окшойт. Жөн эле убакыт короттук. Азим, робот жасаш биздин колубуздан келбейт окшойт. Жүргүлө андан көрө ойнойбуз. Колубуздан келбейт деп эле таштап салган болбойт. Баштаган ишти аягына чыгарыш керек. Ооба, аракет кылса берекет болот. Эмнеси туура эмес болуп жатат? Замбирек даяр. Ана, Замбиректи көрсөткүлөчү, байкайлы. Бир нерсеге илинип калды. 4 катуу. Азыр. Токто! Акмактар! Лампочканы оңдоп койгула дебедим беле? Роботко коюлган чип эски модель болгондуктан мен роботко киргизген программаларды көтөрө албайт окшойт. А бирок телефонуң чипин чечип салсаң, телефонуң иштебей калат да? Роботубуз иштесин десек, телефонду садага чабышыбыз керек. Телефон сеники. Буйруса азыр иштетебиз. İşte. Ура! Кутман күнүңүздөр менен. Мен робот Жан Соргуч. РП 21.